Чыңгыз Айтматов, Делбирим. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Жолчунун баяны. Памирге эмне үчүн баргым келбегенин сурадыңыз. Мен өзүм памирлик кыргыздардан болом. Бирок минтип Жаншанда туруп калдым. Памир жолунун курулушунда каргадай кезимен баргам. Комсомол ураан таштагандар барганбыз. Жолду жалпы журт жапа тырмак курганбыз. Азыркыдай техника жок. Жан аябай иштедик. Айрыкча жаштар Памирге жол салыш деген эмне шумдук? Мына ушу бизди эйликтирген. Мен ударник болуп жүрдүм. Ошол курулушта бир кызды кезиктирдим. Ашык болуп арзыдым. Акыл эстөө кебетеси келишкен кыз болчу. А кезде кыргыз кызы айылдан чыгып, курулушка барып иштейт деген адам ишенбес жомок эле. Бирок ал кыз айылдан келиптир. Салтыбыз чидерлеп, кыз тагдыры азыр деле оңой эмес. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Ошентип бир жылдай сүйлөшүп жүрдүк. Жол бүтө жаздап калган. Жабыла киришип жол сала коюш иштин бүткөн эмес. Анан жолду да багып туруш керек. Хусаинов деген инженер жигит бар эле. Ал азыр деле жол тармагында бир чоң кызматта. Экөөбүз ынак болчубуз. Мени курска барып окууга ошол көндүрдү. Мен кайрылып келгенче Гүлбайра күтпөйт го. Көздүү мончок жерде калмак беле деп жүрдүм. Жок, күтүптүр. Экөөбүз баш коштук. Ынтымактуу жашап турдук. Ошол жол участогунда иштейбиз. Тоо арасында, ашуунун белинде ээн жашаган жолчуга аял. Үй бүлө деген өзүнчө улуу журт, өмүргө шерик деп ошону айтса болот. Аны кийин билдим. Мен ушул ишти өмүр өткүчө деп жакшы көрүп калганымда да аялым себепкер болду. Аялым кыз төрөдү. Аңгыча согуш чыгып кетти. Эл чулап аскерге жөнөп жатты. Памир жолу өткүн сабап аккан дарыяга окшоп турду ошол күндөрү. Менин да кезегим келди. Эртең менен үй ичибиз жабыла жолго чыктык. Кичине кызымды көтөрүп барам. Улуусу этегимден кармап, тепеңдеп келет жанымда. Байкуш Гүлбайрам жол кабымды көтөрүп, араң карманып келет. Ээн тоодогу жол участогуна чиеде 2 бала менен жалгыз калыш оңой бекен. Айылдагы төркүнүнө жиберсем болбой койгон. Эптеп күн өтөр. Сени ушул жерден күтөлү. Анын үстүнө жолго көз болгон киши да керектир деп койгон. Жолдун боюнан аялым, балдарым менен коштоштум. Балдар эмес, Гүлбайра экөөбүз деле ал кезде бала бойдон экенбиз. Жаңыдан гана гүлүбүз ачылып келаткан экен. Согушта мен сапер батальонуна туш болдум. Согуш өткөн жолдордо биз канча көпүрө курбадык, канча өткөл салбадык, эсеп жетпейт. Дондон өттүк, Висла менен Дунайдан да өттүк. Шыргалаң сууга тоңуп түтүн менен от ичинде өрттөнөсүң. Жаныңдагы эле кишилер окко учуп жатса, тырп этээрге ал калбай жанга шайганда ушул ок неге мага тийбейт деп наалыйсың. Бирок тиги алыскы чыгышта ээн тоодо күтүп жүргөндөрдү эстегенде кайдан кубат кирээрин билбейсиң. Өжөрлөнүп, өчөшүп кайра турасың. Жок, мен алыскы Памирден ушул жердеги бир көпүрөнүн астында өлүп калайын деп келген эмесмин. Көпүрө бекиткен жоон зымдарды тишим менен бурап бекитип, ажалга моюн сунгум келбейт. Ошентип ажалым жок экен, Берлинге жетип кайттым. Почта баягы биз салган жолдон өтөт да, аялым тындырбай кат жазып турду. Болгон жаңылыктарды бүт жазып, менин ордума жол мастер болуп калган. Ошол ишин, жолду жазат. Жол деген жолуң асман тиреген Памирде артылып жатса, аялымдын көргөн күнү оор эле болуп жатканын сезип билип жүрдүм. Билгенде аргам канча. 45-жылдын жазынан баштап кат үзүлдү. Фронтто эмнелер болбойт? Каттары дагы бир бөлүктө адашып жүргөндүр деп өзүмдү өзүм жубатам. Бир жолу мени полктун штабына чакырышты. Жолдош старшина мыкты согуштуң. Мына сага ыраазычылыктын белгиси деп сыйлык беришти. Үйүңө кайт, эми сенин керегиң ошол жакта тиет дешти. Мен кубанбагандачы, түгүл телеграмма салып жибердим. Кубанганымдан эмне үчүн мени мөөнөтүмдү бүтпөй бошотуп жатышканын ойлоп турмун. Туулуу өскөн жерге келдим. Учетко турмушка убакыт болоор деп жолдогу военкоматка да кайрылбадым. Эртерээк үйгө жеткиче шаштым. Жол улаш полуторка жолукту. Ага түшүп алып Памир жолун өрдөп жүрүп бердим. Канатым болсо учуп кетмекмин.
Кабинаны каккылап шофёрдү шаштырдым. Ылдамда иничек, бу шалдырагыңдын аяр жери калбаптыр, тездет, үйгө баратам. Мына жетип да калдык. Бурулуштан кийин эле менин участогум. Чыдай албадым. Жүрүп бараткан машинеден ыргып түштүм да жол кабымды ийинге арта салып чуркадым. Чуркап баратам. Бурулуштан бурулдум. Анан эңиреп туруп калдым. Баары эле ордунда. Жол деле баягы. Бирок менин таш тамым ордунда жок. Үстүбүздөгү тик бет жок. Көчкү жүрүп, кургуйлаган жар болуптур. Чоң темир чеңгел беттен ылдый тырмап өткөнсүп, көчкү жолуна туш келгендин баарын шыпырып кетиптир. Аялым кийинки катында кар калың жаады, эми жамгырлап турат деп жазыптыр болчу. Озунуп жардырып, көчкүнү жүргүзүп салыш керек эле. Бирок ал аялдын колунан келер ишпи? Таппасаң сыйпалап кал деген мен болдум. Ажал менен 1000 жолу бетме бет келип, тозоктун өзүнөн тирүү келсем, мына кыймылдай албай теңселип тура бердим. Тоо жаңырта бакырып алгым келет. Үнүм чыкпайт. Дарамет жок. Жан кетип таш болуп катып калгансып, ичим түпөйүл тоңду да калды. Ийини мен жол кабым гана жылбышып жерге түшкөнүн сездим. Ал ошо түшкөн жеринде калды. Кыздарыма, аялыма ала келаткан белек бечкегим бар эле. Дагы бир сыйкырдуу укмуш болуп кетчүдөй ээнсирип тура бердим. Анан бурулуп кайра бастым. Мен бассам, тоолор нары бери теңселип кетет. Мени баса жыгылчудай бери жылып келатат. Бир бакырып алдым да качып жөнөдүм. Кетейин. Бу каргыш тийген жерден тезирээк жоголоюн. Мына ошондо боздоо ыйлап качып бараттым. Каяка кантип жүргөнүмдү билбейм. 3-күнү бир станцияга туш болдум. Ээн талаада адашып жүргөнсүп, эл арасында каңгып жүрөм. Бир офицер атым айтып чакырат. Карасам, Хусаинов аскерден бошонуп келатыптыр. Туш болгон күнүмдү айтып бердим. Эми кайда барасың дейт. Кайда барарымды өзүм билбейм. Жок дейт ал. Кайрат кыл, сени минтип жалгыз сенделтпейм. Кеттик Тяншанга. Барып жол салабыз. Анан көрө жатарбыз. Ошентип ушуяка келип калдым. Алгачкы жылдары кан жолдогу көпүрөлөрдү салып жүрдүм. Убакыт өтүп жатты. Бир жерден орун очок алыш керек болду. Хусаинов ал учурда министерствого иштеп кеткен. Биз жака келип калганда дайыма мага жолугуп өтөт. Жол мастерлигине кайра өт дегенде ошол болду. Мен даабай жүрдүм. Жүрөгүм өлүп калыптыр. Курулушта көпчүлүк менен билбейсиң, жол мастери болуп ээн тоодо жалгыз жүрсөм, дайыным эмне болот деп түпөйүлдөндүм. Памирде башымдан өткөн эскире элек, эстен чыкпайт. Ошону менен жашоом бүткөнсүйт. Алдымда эчтеме жок сыяктанат. Үйлөнөйүн деген ой түк жок. Гүлбайра менен балдарымды ойлогондо башканы көргүм келбейт. Алардын ордун толтуруп берчү жан жоктой. Эптеп эле күн көрүүгө үйлөнгүм келбейт. Андан көрө жалгыз жүргөнүм жакшы. Акыры жол мастерлигине бармай болдум. Көрөйүн, болбосо бир жака кете берермин. Мага ушу ашуунун белиндеги участокты беришти. Акырындап көнүп кеттим. Ашуу эмеспи? Иши көп, кол бошобойт. Ошого алаксып кеттимби билбейм. Жан ооруткан кайгы да бара-бара эски дарттай болуп, жылмышы унчукпай калды. Кээ бир түндөрдү гана Памирдеги жок үйүмдүн ордуна сенек болуп турганым, жол кабым ийнимен жылбышып түшүп баратканы түшүмө кирет. Андай күндөрү таң эрте ишке кетем да түн киргиче үйгө келбейм. Ошентип жалгыз жүрдүм. Тагдырдын мага деген дагы бир жакшылыгы бар чыгар деп кээде көңүлүмдүн тереги козголуп калат. Бар экен, кыйнап келди. Андай болоорун күтпөгөн элем. Мындан 4 жыл чамасы мурда кошунамдын энеси ооруп калды. Өзү иштен, үй тиричилигинен чыга албайт. Кемпир болсо күндөн күнгө ылдыйлап баратат. Ошондо доктурга мени алып барып келмей болдум. Жол башкармасынан көр жер ташыган машина келип калган эле. Ошого салып алып шаарга жөнөдүм. Доктурлар ооруканага жаткыралы десе кемпир болбой койду. Үйгө балдарымдын кашына барып өлөйүн деп. Эрдик кылсаң сүрө кыл. Мени кайра алып кет. Сообума кал, болбосо убалыма калып жүрбө деди. Кайра алып жөнөдүм. Бекет базанын тушунан өтүп баратканбыз. Аңгыча шофёр машинасын токтотту. Кайда барасыз?
деп бирөөдөн сурады. Аялдын үнү кулду, шыбырты чыкты. Түшүңүз, деди шофер. Түшпөйсүзбү? Деп машинени жакын айдады. Боорунда баласы, карысында түйүнчөгү бар келин борт түбүнө келди. Кузовко тартып алдым да кабинанын түбүндө ыктоо ордумду берип, өзүм бурчка отурдум. Нары жөнөдүк. Суук күч, ызгаар шамал сөөктөн өтүп чучугуңа жетет. Келиндин баласы ыйлай берди. Термеп сооротсо да болбойт. Бала кыйнала турган, апасын кыйнай турган. Кабинага отургузса болор эле. А жерде оору кемпир араң баратат. Мен келинди ийненен түрттүм. Кана, баланы мага бериңизчи, басылып калгысы бардыр. Өзүңүз ылдыйраак жымырылып отуруңуз, шамал тийбесин. Баланы чолок тонума каттым, боорума кыстым. Басылып, муруну бышылдай баштады. Маалына жете элек наристе экен. Сол колтугума катып отургам. Бир маалда жүрөгүм лакылдап, ок тийген чымчыктай диртилдей кетти. Эмнегедир толкундап, сүйүнүп да, каңырыгым түтөп да отурдум. Мен ушул ойдон эле бала көрбөй өтөмбү? Бала болсо боорума жабышып, жүрөгүмдү жылытат. Уулбу? Келин башы ийкеди. Пальтосу жука экен, калчылдап үшүп баратат. Мен кышкысында тонумдун үстүнөн плащымды түшүрбөйм. Ишибиз ошондой. Баланы бир колума кармап, бош жеңимди сундум. Плащты чечиңиз, бул кийимиңиз менен сулкурунуп каласыз. Жок, жөн эле коюңуз, деп болбойт. Келин плащыма оронду. Мен этегин кымтылап койдум. Кичине жылыдыңызбы? Жылындым. Ушинтип да жолго кеч чыгасызбы? Ушундай болуп калды, деди акырын, муңайым үн менен. Ал ортодо капчыгайга кирип калганбыз. Баары уйкуда. Терезелери караңгы. Иттер арсылдап машине менен тең жарышты. Келин каяка баратканы мына ушунда эсиме келиптир. Кенчилерге келаткан го деп ойлогом. Анткени мындан нары ашуу, анан биздин участок, башка барар элдүү жер жок. Сиз келип калган жоксузбу, деп келинден сурап, кабинага каккыладым. Ашууга аз калды. Андан ары машине барбайт. Бул кайсы жер? Келаткан жериңиз бу жер эмеспи? Ушул жерге, деп коомайлана айтты. Анан шашып турду да плащты берип, баласын алды. Бала кайрадан кыңылдай баштады. Бул келин жөн келаткан келин эмес, бир балей болгон окшойт, деп мен негедир кадиктене калдым. Ушу ит өлгөн суукка таштап кетебизби? Сиздин барар жериңиз жок көрүнөт, деп түз эле айттым. Оюңузга жаман албаңыз, балаңызды мага бериңиз, деп баланы колуна сууруп алдым. Кыйыктанбаңыз, биздикине түнөп алыңыз, эртең өзүңүз билиңиз. Болду, кеттик, деп кыйкырдым шоферго. Машине жүрдү. Келин бетин басып шылкыйып отурду. Ыйлап отурдубу, ким билсин. Чочулабаңыз, дедим жоошутуп. Сизге жаман оюм жок. Мен жол мастери Кулов Байтемир деген болом. Мага ишене берсеңиз болот. Келинди баласы менен үйүмө орноштуруп койдум. Дагы бир бош бөлмөм бар болчу. Мен ошол жака көчүп жаттым. Көпкө уктай албадым. Оюм онтала, тынчым кетти. Такып сурай бергенди өзүм да жаман көрөм. Бирок дагы бир кереги болуп жүрбөсүн, деп анча-мынча суроо каттым. Келин көңүлдөнбөй, чечилбей жооп берип отурду. Адамды кайгы басканда ар бир айткан сөзүнүн артында 10 сөздүк айтылбаган маани калат. Күйөөсүн таштап, үйүнөн чыгып кетиптир. Өзүн басынтырбаган неме окшойт, күйүтү күчтүү болуп, муңканып отурса да басынгысы жок. Арине, ар кимдин өз ыктыяры. Бир билгени бар чыгар. Ошентсе да жапжаш келин экен. Боорум ооруду. Кыздай болуп тал чыбыктай буралат. Жайчылыкта наздуу жайдары болуу керек. Ушундай жандын кадырына жетпей айрылып калган ким болду экен? Түшүнсөм буйрбасын. Бирок өздөрүнүн иши го. Менин тиешем эмне? Эртең бир жол улаш машинеге салып жиберермин. Ошону менен кайыр кош. Таң ата турдум да жолду бир кыдырып чыгып, кайра эле бат эле келдим. Конокторум эмне болуп жатты экен, деп көңүлүм тынчыбады. Ойготуп албаска бутумдун учу менен басып, огузгу бөлмөдөгү мешти жактым. Самоор койдум. Көрсө, келин бая эле ойгонуп туруп алыптыр. Кетүүгө камынып жатыптыр. Рахмат айтып коет мага. Чай ичмейин жибербей койдум. Түндөгү чургоо бала оюну чыгып калган кызык кез экен. Аны кичине ойнотом деп өзүм да рахатка баттым.
чай ичип отурганда сурадым. Каяка бараттыңыз эле? Келин ойлоно калып айтты. Балыкчыга. Ата энеңиз ошол жерде турабы? Жок, алар айылда, Тосордон нары. Анда машина которуп дагы жүрөт турбайсызбы? Кыйналасыз го. Мен аякка барбайм, деди ойлуу. Анан баласын кошо сүйлөдү. Биз айылга бара албайбыз. Өзүбүз күнөөлүүбүз. Ата энесинин тилин албай өзү тапкан күйөөгө чыккан го деп болжодум. Көрсө дал ошондой болуптур. Жолго камында. Баланы көтөрүп жол боюнда суукка кайгып тура бергенден көрө үйдө отургула дедим. Машинени мен деле токтотуп берем. Жолго жеткиче мени санаа басты. Эмнеликтен экенин билбейм. Булар эми кетишет. Мен болсо кайрадан жалгыз калам деген ойдун кусалыгы жүрөгүмдү мыжыгып барды. Оболу жол улаш машине чыкпады. Анан бир машинеге өзүм кол көтөрбөй өткөрүп жибердим. Кайра корктум. Бул эмне кылганым? Мына ошондой эки ойдун ортосунда кыйноо тарттым. Машинелер өтүп жатты. Мен өткөрө бердим. Эмкисин токтотоюн дейм. Анысы келгенде колум көтөрүлбөйт. Бетим чымырады. Тиякта алиги келин жакшы үмүт менен күтүп отурат. Өзүмө жиним келет, бирок колум көтөрүлбөйт. Жолдо аркы терки басам. Актанып айтаар себеп издейм. Тигинин кабинасы суук экен, айнеги жок. Мунун машинеси эски экен. Жанагы болсо шофер аңырап баратат, маспы? Балекет баскыр. Кабинасында киши бар, кишиге өтсө баладан бетер кубанып калам. Азыр эмес, дагы кичине. Дагы 5 мүнөттө үйдө отура турушсун. Кайда барат деп ойлойм. Айылга бара албайбыз деп өзү айтты. Балыкчыга барганда баласы менен кайерге баш калкалайт? Бу кыштан чыкпай калат го. Андан көрө меникинде кыштай бербейби? Кичине тура турсун, акыл токтотсун. Балким кайра күйөөсүнө кайтаар. Же күйөөсү издеп келип калаар. Шордуу башым-ай. Жана эле ээрчите келип салып жибербей эмнеге өз жанымды кыйнадым? 3 саатча бир жерде басып жүрө бериптирмин. Өзүмө жиним келди. Кой, өзүн ээрчитип келип анан машине кармайын. Болбос болор эмес. Келин күтүп отуруп жадаса керек. Үйдөн чыгып келатыптыр. Уялдым. Тентектик кылган баладай жалтайладым. Күтүп калдыңызбы деген болдум. Жол улаш машине чыкпайт, чыгарын чыкты, бирок ылайыгы жок, кечирип коюңуз. Оюңузга жаман албаңыз. Кудай акы, үйгө кирип чыгыңызчы, суранам. Келин таң кала муңайым тиктеди мени. Унчукпай үйгө кайра кирди. Мага бооруңуз ачып жатса керек, деди. Жок, андай деле эмес. Билесизби? Сиздин акыбалыңызды ойлоп корком. Кыйын болор, кантип күн көрмөксүз? Ишке кирем, иштеп көнгөн жан. Каерге? Бир жерге орношормун, эмне болсо да кайра кайтпайм. Айылга да барбайм. Иштесем бир күн өтөр. Унчукпадым. Эмне демекмин? Ызаага уккан неме оюна орноктуу эч нерсе түшпөй өчөшкөндөн ошентип жатат. Босогодон бир чыккан соң кайда болсо да тартынбай кете берери бышык. Иштеп күн көрөм деп коюш оңой. Турмуш деген ойдон жеңил эмес. Бирок көздөгөнүнө көгөргөн адамды кантип айнытасың? Болуптур. Чыгалыбы, дедим акырын. Турдук. Мен баланы көтөрүп босоого жеткенде кайра токтодум. Иш эле болсо бизде деле табылат, дедим. Турар жай табылат, иштей бересиз. Чыны менен калсаңыз кантет? Ашыкпаңыз. Кетем десеңиз, сизди эч ким кармабайт, ойлонуп көрүңүз. Келин оболу көнбөдү, бирок акырында муюп калды. Асел уулу Самат менен ошентип биздин участокто калып калышты. Короодо жаңы салынган жалгыз бөлмө үй бар эле. Бирок анын ичи суук болчу. Ошол үчүн болбой жатып Аселди, уулу экөөнү өз үйүмө киргиздим да, өзүм алиги бөлмөгө көчүп алдым. Жалгыз башыма жетет болчу. Ошондон баштап турмушума өзгөрүү кирди. Көзгө көрүнгөндөй деле өзгөрүү жок. Мен баштагыдай эле жалгыз боймун. Бирок жан кирип, адам болгонсудум. Көптөн берки жалгыздыктан жапа чеккен кара башым эми башка киши болуп, көңүлүм жылына баштады. Рас, мурда деле таптакыр жалгыз эмес болчумун. Кошуна колоң бар. Кишилер менен иштейм. Аларга жардам берем. Алардан жардам алам. Бирок баары бир жашоонун башка булуң бурчу болот экен. Ошол учурда жалгыздыгыңды билет экенсиң. Андан эч ким алаксыта албайт экен.
Балага абдан үйүр болуп алдым. Жол кароого чыкканда да жылуу ороп ала кетем. Көтөрөм да жүрөм. Бош убактымдын баарын анын кашында өткөрөм. Мурда кантип жалгыз жүргөнүмдү түшүнө албайм. Коңшуларым да эстүү, жакшы кишилер эле. Аселди да, Саматты да жакшы көрүп кетишти. Баланы ким жаман көрсүн? Асел болсо ачык, кишичиликтүү жан экен. Баары менен бат эле ымалатап, сиңишип кетти. Аселдин ушул мүнөзүнөнбү Айтор бала менен бир боор этим менен тең болуп көрүнөт. Эмнесин жашырайын? Канча тымпыйсам да өзүмдөн өзүм жашыра албадым. Аселге көңүлүм түшүп калды. Эч жүрөгүм элжиреп, өмүрлүккө сүйдүм. Жалгыз жүргөн көп жылдарым, тарткан азап, көп кайгым, баардык жоготкон кымбаттарым ушу сүйүүмө эрип, сиңип кетти. Бирок ачык айта албайм. Акым жоктой. Асел болсо күйөөсүн күтүп жүрдү. Жол боюнда иштеп жүрсө өткөн кеткен машинелерди үмүттүү карап калат. Кээде баласын көтөрүп алып, жолго чыгат да мелтиреп көпкө отурат. Күйөөсү ким экенин, кандай неме экенин билбейм, же сурабайм, же өзү да айтпайт. Күндөр жылып өтө берди. Самат чоңоюп келатты. Тынчы жок бир тентек чыкты дейсиң. Бирөө үйрөттүбү же өз оюна келдиби, Айтор бала мени ата дей турган болду. Көргөн жерде жөрмөлөп келип аталап мойнума асылат. Асел муңайым жылмайып карап калат. Мен баланы кучактап туруп, көңүлүм эрип да кетет. Каңырыгым түтөп да кетет. Атасы эле болсом го атаганат. Бирок кантейин? Ошол жылдын жайында бир күнү жол оңдоп жатканбыз. Машинелер адатынча өтүп атат. Бир маалда Асел бир шофёрго кыйкырып калды. Жантай, токточу. Машине күүсү менен өтө берип токтоду. Асел шофёрго жүгүрүп барды. Эмне сүйлөшкөнүн билбедим, бирок Аселдин "Калп айтасың, ишенбейм, кет жогол, кет дейм" деп чаңырганын. Машине кете берди. Асел болсо жолдо кесе чуркап үйгө кетти. Кыязы ыйлап кетти. Ошондон кийин иштей алсамчы, бу ким болуп кетти? Аселге эмне деди? Оюм ойго, санаам санга бөлүндү. Чыдай албай мен да үйгө жөнөдүм. Бирок Асел чыкпады. Кечинде үстүнө кирдим. Самат кайда? Сагындым го аны. Тигине, деди Асел суз. Ата, деп Самат мага талпынды. Баланы көтөрүп алып эркелетип, ойноттум. Асел унчукпайт. Кападар отурат. Асел, эмне болду сага, дедим акыры. Асел оор үшкүрдү. Баке, мен кетпесем болбойт, деди ал. Бу жерди чанып жаткан жерим жок. Сизге 1000 мертебе ыраазымын. Бирок кантейин? Кайда барарымды өзүм билбейм. Баш оогон жака кетейин. Байкасам чын эле кетчүдөй. Мен чынын айтпасам болчу да эмес. Кантейин, Асел? Кармап калар акым жок. Силерсиз мен деле бу жерге тура албайм го. Мен да бир жака жөнөөрмүн. Бир жолу зер баскан үй жайымдын ордунан кеткеним бар эле. Анын эмнесин айтайын? Өзүң билесиң да, Асел. Эгер сен кетип калсаң, мен үчүн бу жер Памирдегидей эле болот. Ойлон, Асел. Агерим ал издеп келип калса, аны менен кетүүгө жүрөгүң тартылса, мен бөгөт турбайм. Качан болсо жолуң ачык, Асел. Ушуну айтып Саматты алдым да жолго кеттим. Экөөбүз көпкө жүрдүк. Бөбөгүм эчтеме менен иши жок, дүйнө капар. Асел кете койбоду. Бирок эмне ойлоп, кандай бүтүмгө келгенин билбейм. Сана аркап жүрүп, ошол күндөрү өзүм түнөрө катып кеттим. Бир күнү короого кирсем, Самат там туң басайын деп жүрөт. Асел сүйөп таап алыптыр. Жыгылабы деп корккону да. Мен карап туруп калдым. Баке, карачы, уулуң басып калды, деп Асел сүйүнчүлөдү. Эмне деди? Уулуң дедиби? Колумдагы күрөктү ыргытып жиберип отура калдым да баланы чакырдым. Тайлагым, келе койчу. Кана өзүң басып кел, коркпо. Самат канатын жайып боюн таштады. Ата, деп тыпың бут шилтеди. Мен илип алып көкөлөтө көтөрдүм да боорума кыстым. Ата деген сөзүңөн айланайын кулунум. Анан Аселге апкарбай кайрылдым. Асел, эртең Саматтын тушоосун кеселичи. Балдарды жарыштырып, эл журттун батасын алалы. Жарайт, баке, деп Асел жадырай күлдү. Анда даярданалы, сен ала жебешип кой. Ошентип аттандым да тамыр тааныш малчыларга чаптым. Бир жандык,
кымыз алып келдим. Эртеси кошуна колоңдорду чакырып тойчук бердик. Саматты жерге коюп, 2 утун тушап жанына кайчы койдум. Анан балдарды жарыштырдым. Балдар чуру-чуу түшүп чуркап кетишти. Чыгып келгени тушоону кести. Кана уулум, чурка эме. Алгыла балдар, жетелеп кеткиле дедим. Балдар чуркап кетишти. Самат алардын артынан төпөң-төпөң жөнөдү. О журт, менин кулунум жер бетине даң салып жөнөдү. Өмүрүндө мүдүрүлбөй жүрсүн, батаңарды бергиле деп кыйкырдым. Тургандар жабыла бата беришти. Самат балдардын артынан бара түшүп, бир кылчайып ата деди да жыгылып калды. Асел экөөбүз тең жүгүрүп бардык. Баланы жерден көтөрүп алсам, Асел көзү жалжылдап мага: "Баке, ниетиңе жаным курман" деп айтты. Ошентип экөөбүз баш коштук. Кышында балабызды алып айылдагы ата-энесине барып келдик. Таарынычка биротоло карайып алышкан экен. Асел экөөбүз жөн жайыбызды айтып түшүндүрдүк. Кечирим сурадык. Мен аларга болгон ишти болгондой айтып бердим. Жээн небересин көргөн соң анан дагы биздин келечек ынтымагыбызга деп акыры кемпир чалдын таарынычы тарады. Аселдин күнөөсүн кечиришти. Мезгил билинбей өтө берди. Самат азыр 5-ке чыгып калды. Асел экөөбүз ынтымактуубуз. Бир гана сөздү козгобойбуз. Эскербейбиз. Ал киши биз үчүн жок эсептүү. Унчугушпай ушуга макулдашып алгандайбыз. Бирок турмушта баары эле ойлогондой боло бербейт. Кечээ жакында ошол жигит пайда болду. Жолдо авария болуптур, түн ич эле. Мен жардамчы коңшум экөөбүз эмне болгонун билмекке жүгүрүп бардык. Барсак жүк машине жол жээгиндеги калканыч молого урунуптур. Шофёр жаралуу, анын үстүнө мас, эс учун билбейт. Тааныдым, бирок атын эстей албадым. Мурда бир жолу бизге жардам берип, ашуудан сүйрөп чыккан эле. Долондун ашуусу оюнчук эмес. Мурда ашуудан машине сүйрөп чыгыптыр деген болгон эмес. Ал жигит өжөр, көк неме экен. Акыры бизди участокко жеткирген. Анда мен аны абдан жакшы көрүп калган. Тобокелчил эр мүнөзүн жактыргам. Кийинчерээк бир шофёр прицеп сүйрөтүп келатып, ашуунун белине аз калган жерде күветке оодарып алып таштап кетиптир. Ошол кызыл кандуу жигит болду экен деп биле албай калгам. Аз болсо көздөгөнүнө жетмек экен. Бечара деп аяп калгам. Андан соң машинелер прицеп сүйрөп ашуу аша баштады. Эбин тааптыр. Балдар туура кылган. Ачыгын айтсам, Асел чанып кеткен жигит ушул экенин алгач билбедим. Бирок билсем деле ошону кылмакмын. Үйгө алып келген жерден билдим. Асел кучактап келаткан отунду колдон түшүрүп, алайып калган деле билдим. Бирок бирибиз да сыр бербедик. Жаңы тааныш сыяктанып койдук. Баарынан да мен өзүм карманбасам болмок эмес. Экөө тил таап, кайра жарашып алабы? Кайдан билейин? Эгер андай болсо, байкоосуз сөз менен жараларын жаңыртып, жолтоо болбоюн деп кармандым. Менин тиешем да жок эле. Эште бүтүрө алмак эмесмин. Бүтүрсө экөө бүтүрмөк. Экөөнүн башынан бир өткөн мурдагы таржымал турмушу бар. Экөөнүн ортосунда бала бар. Баланы эркелетип буурума кысып мен керебетте жатам. Ошол түнү эч кимибиз уктабадык. Таң атканча ар кимибиз өз тагдырыбызды ойлоп жаттык. Мен өз тагдырымды. Асел баласын алып кетсе кете берет. Жолун тоспойм, башы бош. Эмне кылышты акыл ойлоп экөө чечсин. Мен болсом, мен эмне? Менин катышым жок, мен жолтоо болбошум керек. Ал жигит азыр да өтүп жүрөт ушу жол менен. Ушунча жылдан бери кайда жүргөн? Эмне иш кылган билбейм. Билгенде эмне кылмакмын? Өздөрүнүн иши. Байтемир экөөбүз жол кыдырып бүтүп келаттык. Күн батып бараткан. Теңир тоонун көк жалтаң чокулары батып бараткан күндүн нуруна көгүлжүм кызыл тамылжып, тунук көк асманды челип турду. Жолдон тынбай күркүрөп машинелер өтүүдө. Акыры ушундай болуп чыкты, деди Байтемир ойлуу баса түшүп. Мен ушул үчүн үйдөн алыс кеткеним болбойт. Эгер Асел кетем десе, көңүлү таза кеткендей болсун. Мага ачыгын айтып, баласына ак батамды алып кеткендей болсун. Самат мага өз уулумдан да ысык, бирок ата-энесинен ажыратып кала албайм. Ошол үчүн аттанып үйдөн алыс чыкпайм. Памирге төтөн бара албайм. Бирок ата-энесинен ажыратып кала албайм. Баятан бери бу тарыхты да гезитиңиз үчүн деп айтып жаткан жерим жок. Жөн эле
Адам менен адам сырдашпайт бекен. Ильяс экөөбүз оштон кош айтыштык. Ал Памирге кетти. Мен өз жолума түштүм. Барып Алыбекти табам, жаңы турмуш баштабасам болбойт, деп кыялдан айтты Ильяс. Мени курган адам экен деп ойлобоңуз. Мезгили келсе мен да үйлөнөрмүн. Үйлүү жайлуу бала бакыралуу болормун. Жаңы дос, жолдош күтөрмүн. Бирок түбөлүк жоготкондорум кайрылып келбес, орду толбос. Аселди, аны менен бир өткөргөн өмүрүмдүн соңун кезин өлгөнчө унута албасмын. Ильяс башын жерге салып ойлонуп калды. Анан дагы кошумчалады. Бияка жөнөөр алдында көл жээгине, баягы Жаркабакка бардым. Теңир тоого менен Ысык көл менен коштоштум. Армандуу өмүрүмдүн күбөсү Ысык көлүм кош, дедим. Сары жээк, көк айдын көлүм. Ушу көркүң менен кошуп ала кетсем болор эле. Бирок сүйүктүү кишимдин сүйүүсүн алып кете албадым. Анын сыңары сени да алып кете албайм. Кош Асел, кош кызыл жоолук делбирим, кош сүйгөнүм, бактылуу бол.